Салам достор, бүгүнкү өтө турган темабыз ушуга чейин көпчүлүк сурап келди. Visual Studio'ну колдонсок болобу JavaScript код жазганда. Э, Анан биз ушуга чейин Replit колдончубуз жана бүгүн ошо Visual Studio'ну колдонгонду сабактын башында көргөзүп кетейин. Replit Check.com. Буга чейин биз бул Replit колдонгон элек. Анда эмесе бүгүн Visual Studio'ну колдонгонду баштайбыз мындан ары буюрса. Эң биринчи эле Visual Studio деген тул жөнүндө айта кетейин кыскача. Visual Studio бул программа. Бул программанын жардамы менен биз JavaScript тилинде жазылган коддорду өзүбүздүн ушул системада же компьютерибиз менен окусак болот экен. Жүргүзсөк, иштетсек мындайча айтканда. Бул Visual Studio Microsoft'тун эмеси tool деген бул программасы мындайча айтканда. Downloads'ка киребиз. Анан бул жерден Visual Studio'нун community версиясыны өзүбүзгө эметсек түшүрүп алсак болот экен. Эң биринчи эмне кылат экенбиз? Visual Studio деп жазабыз. Ал эми Visual Studio деп жазгандан кийин бул жакта бизге биринчи эле эмне Visual Studio Checkit Microsoft Checkit.com деп чыкты. Ушунун ссылкага кирип, бул жактан мисалы downloads деп турат, ушул жака бассак, бул загрузки деген түшүрүлгөндөр деген мааниде. Анан мунун ичине киргенде бул жакта эмне Visual Studio 2022 анан могул жакта Windows белгиси турат. Бул MacBook же Apple'дын компьютерлерине түшүргөнгө. Ушулардын арасынан биз бул жерден free download дегенди тандайт экенбиз достор. Мунун ичинен мисалы macOS же болбосо Windows 64 көбүнчө Windows колдонгондор Windows'ты түшүрөсүңөр, ал эми Linux колдонгондор болсо араңарда Linux'ты же болбосо меники MacBook болгон үчүн мен MacBook'ты түшүрөм. Бул жерде өзүнүн документациясын көргөзөт жана мына Visual Studio'ну түшүрүп алдык. Эми бул жерден Visual Studio түшкөндөн кийин эмне кылат экенбиз? Муну мен downloads'ты ачып, ал жактан аны иштетишим керек болот. Мына. Эки жолу бассам, мисалы MacBook колдонгондор Windows'та деле ушундай болуш керек негизи. Скачать эткенден кийин, түшүрүп алгандан кийин эки жолу бассаң, бул алып келип коет бул жака. Ал эми мына бул азыр менин компьютериме жүктөлдү. Муну алып туруп мен бул жакта чоңойтсом болот. Муну алып туруп мен азыр MacBook'та могу applications'ка алып келип коюшум керек болот да. Applications'ка алып келем. Андай кылып эле. Мына бул азыр эми applications'ка кетти. Же болбосо Windows'та ошол эки жолу басып туруп анан кааласаңар компьютериңердин экранын эле алып келип алсаңар деле боло берет экен. Visual Studio'ну скачать эттик. Мындайча айтканда компьютерге жүктөдүм. Ал эми Visual Studio'нун өзүнү биринчи бул жактан ачып көрөлү. MacBook'та мына мен application'га жөнөткөм да, бул жака келди. Эми мен дагы бир жакшы нерсе, муну бул жака астына түшүрүп алгым келет да. Ушул жерде мына барда туруп турса, басып эле бул жакта ачып иштете бергенге оңоюраак болот. Окей, Open Date бул интернеттен түшүрдүң эле ачканды каалайсың дейт ооба. Open'ды басабыз. Мына Visual Studio жүктөлдү. Эми ушул Visual Studio'нун жардамы менен азыр биз мисалдарды жасайбыз. Башында тест мисалдарды жасайбыз. Терминал аркылуу бирдемкени текшерип коеюн.
Бул биздин Visual Studio экен. Visual Studio деген ушундай платформа, программа. Бул жерден эми Visual Studio'дан кодду жазсак боло берет экен. Мисалы бул жака эмне кылабыз? Азыр код жазабыз. Андан мурда мен өзүмдүн компьютеримдин экранына бул жака бир папка ачып алайын. Date created. Окей. Капа болбойсуңар, папка бир аз эме болуп турат. Так, бул жерге эмне? JS үйрөнөбүз деп бир папка ачайын. Ушул папканын ичине дагы бир папка ачабыз. Эмне? Бул жерге 23-чү сабак деп ачып коеюн. Жана муну clean up кылып коем. Муну кылбасаңар да боло берет. Мына ушундай бүгүнкү биздин папкабыз. Ушунун ичине азыр код жазсак болот экен. Эми мунун ичине мисалы мен кааласам бул жерден азыр жаңадан бир файл ачсам болот экен, же бул жакта мына Visual Studio'нун ичинде файл дегенди басабыз үстүндө, new text file же болбосо new file. Ушул экөөнү басалы. Баскандан кийин бул жерде эмне дейт? Кандай файл ачкың келет атат. Могу text file деле басам. Мына text file келди. Эми ушул text файлдын ичине муну кааласам башында эле JavaScript деп компьютерге таанытып алсам болот экен. Эмне кылып файлды кайра басам? Save, сохранить деген. Save'ди баскандан кийин мен бул жерге эмне? Биринчи салам checkit JS деп коем. Себеби компьютер ушул биздин система бул JavaScript'тин файл экен, JavaScript'тин документ экен деп түшүнөт. Ошону окуганда эле. Мына ушунун ичине сактап коебуз. Мынакей достор, эми бул жерди бассак, бул жерден азыр бизге эмне чыкты? Мына азыркы биздин түзгөн, же болбосо азыркы биздин жасаган эмнебиз? Файл. Бул кайсы папканын ичинде экен? Мына десктопто JavaScript үйрөнөбүз 23-чү сабактын ичине сакталыптыр. Эми бул жерге код жазсак боло берет экен. Кадимкидей реплитте жазып жүргөндөй эле бул жака калган кодубузду жазсак болот экен. Эмне деп? Console checkit log, мунун ичине эки кош чекит же болбосо мындай кылып туруп эле салам Кыргызстан деп жазсак болот экен. Мына муну койсок да болот, койбосок да болот экен. Ал эми бул жазган кодубузду иштетиш үчүн же болбосо биз реплитте буга чейин эмне кылчубуз? Реплитте кодубузду жазгандан кийин run дегенди басчубуз, Ошону да бүгүн бир чогуу көрөлү силер менен. Мына биз бул жерде реплиттен силер менен мисалы жаңа бир папка ачайын. JS 23 жана бул 23-тин ичине кирип биз эмне кылчубуз? New REPL, жаңы REPL деп туруп, бул жерден Node.js'ти тандап, ал эми бул жака мисалы салам эле деп койсок мисалы. Мунун ичине биз каалаган кодубузду жазып, анан бул жактан консолдон результатын же болбосо жыйынтыгын көрчүбүз. Бул жерге console checkit log не дейбиз? Салам Кыргызстан деп жазып, анан мына run дегенди басчубуз, Run дегенди басканда бул жерде мунун артында Node.js деген бир сервердик тил бар. Ал ушул системаны жүргүзүп, ушул ичиндеги кодду окуп, JS деген экстеншн менен бүткөн, ушул кодду окуп, анан жыйынтыгын бизге бул жака чыгарып берет экен. Мындайча айтканда, компьютерге түшүнүктүү болгон кодду алып, бизге түшүнүктүү болгон кылып, биз көргүбүз келген же болбосо эмнени бул жака чыгаргыбыз келген нерсени эмне бул жака консолго чыгарып берет эле. Эми ушул эле нерсени биз Visual Studio менен кандай жасасак болот? Так, анда биз бул жактан эмне кылабыз?
console checkit log деп жаздық. Анан бул жакты бассак, же болбосо кааласа, могул терминал деп турбайбы, ошол терминалды басып туруп, new terminal дегенди басат экенбиз, жаңы терминал ачыш үчүн. Бул жерде clear десем, эмне? Бул жерди тазалап коет экен акырын. Эми ушул кодду кандай иштетсем болот, жүргүзсөм болот? Бул жерде бизге, мен силерге азыр айтып өткөндөй, node деген сервердик биздин компьютерге уланган, системага уланган ортомчу программа керек. Биздин жазылган JavaScript кодду биздин система менен улап, ошону консолго чыгара турган ортодо бир ортомчу программа керек экен. Ошон үчүн биз азыр Node.js дегенди эме кылабыз, силер менен жүктөйбүз. Бул жерде run дегенди басканда эмне болуп атат? Иштеп, система бул жака бизге салам Кыргызстан дегенди консол логдун ичиндегини консолго чыгарып берип атат экен. Ушул эле нерсени биз run дегендин ордуна node деп туруп, анан JavaScript папкабыздын же болбосо өзүбүздүн ошол файлдын атын жазат экенбиз бул жака. Node дегенде система түшүнөт. Бул жерде салам JS деген файлды таап, ошонун ичиндеги JavaScript'те жазылган консолго не чыгыш керек болгон нерсени алып, бизге бул жака чыгарып берет экен. Азыр эгер муну иштетсем, эмне дейт? Command not found node. Node'ду түшүнбөй атат. Бул эмне деген node деп. Ал бизде мен компьютеримде болгон node'ду өчүрдүм азыр. Эми node dash version десем, таппайт экен бул жакта. Эмне кылам? Мен эми бул жактан келип, могул Visual Studio'ну скачать эткен сыяктуу эле, түшүргөн сыяктуу эле, бул жака эми Node.js'ти түшүрөт экенмин. Node.js'ти кандай кылам? Node.js деп эле жазсам, мына Node.js checkit.org деп чыкты. Мына ушунун ичинен эми басып бул жака киргенде, мына өзүңөр көргөндөй, азыр бул менин системамды, же болбосо кайсы оперативный системаны колдонуп атканымды өзү тапты. Ошон үчүн сразу эле MacBook'ка же болбосо macOS, Mac оперативный системасына ушуларды түшүрсөң болот деп мага вариант берди. Мен downloads'ты кааласам бассам, бул жакта акыркы, эң акыркы ноутты түшүрсөм болот экен. Же болбосо LTS ушуга чейинки колдонуп келген ноутты түшүрсөм болот экен. Бул жерде Windows'ка бар, MacBook'ка бар экен, анан бул жакта source коду бар экен кааласак. Мен мунун ичинен Windows колдонгондор Windows'ты баскыла, мен Mac'ты басып, эң акыркысын түшүрүп алайын. Мына бул түштү. Эми кайра эле жанагы загрузки деген жака кирип, түшүрүлгөн коддор жака кирип, 2 жолу бассам, мына бул жакта бул экранга башка бир дагы эмне деп коет? Кулактандыруу чыкты, же болбосо документациясы мунун. Continue дегенди басам, кайра эле continue, уланды деген, agree, кабыл кылуу, install, муну жүктөө. Ал эми бул жака мен install new office. Окей, өзүмдүн MacBook'тун паролун жаздым. Силер Windows'ка деле пароль сурашы мүмкүн. Муну жазгандан кийин мына түштү. Не болду? Node.js'ти компьютериме түшүрдүм. Close, move to trash, окей. Мусор челекке чыгарып салдым акыл. Чака. Олар эткен. Into trash. Анын кереги жок. Мына эми биз бул жака мына Node кошсуздук, анан version деп жазганды кайра үстүгө. Могул клавиатурадагы астын, үстүнү, анан эки жанын көргүзгөн кнопкалар бар го, ошонун үстүнү бир жолу бассам, терминалдагы мунан бир мурдагы жазган командага алып барат экен. Дагы бассам алып бара берет экен. Эң историясындагы кайсы командалар жазган болсом, ошого алып барат экен. Node version'ды басам, return же болбосо enter'ди басканда, мына бул эми мындан мурда, бир аз мурда command not found деп чыгат эле, Node'ду мен тааныбайм деп. Ал эми азыр Node'дун кайсы версиясы бар деп жазсам, бул жака 18.7 checkit 0 ушул версия бар экен менде.
Ал эми clear деп туруп, мына салам Кыргызстан деп жазган болчумун. Эми бул кодду, азыр JavaScript'тен жазылган кодун Node-тун жардамы аркылуу биз консолдон көрсөк болот экен. Кандай? Node деп жазып, анан салам checkit JS деп бассам, throw error date. Окей. Биз бул жерге кайра барышыбыз керек экен. Мына ls дегенде мен кайра эле өзүмдүн root'та жүрөт экем, Бул жакты азыр clear деп туруп, мына азыркы эми бул терминал же болбосо shell command деп коет. Булар жөнүндө дагы башка бир тема кылсак жакшы болот негизи. Бирок азыр мен ошол мына папканы көрдүңөр, бул кайсыл жерде жайгашкан. Муну мен силерге бул жактан көргөзөйүн биринчи. Бул папка менде могул десктопто, десктоп бул экран. Экранда эле мына JavaScript үйрөнөбүз деген ушундай эменин ичине сакталган да. Же болбосо муну дагы кандай көргөзсөк болот экен. Так. Бул менин азыр экранымдагы бардык папкалар. Ушулардын ичинде мына JavaScript үйрөнөбүз деп турат. Мунун ичинде 23-чү сабак, мунун ичинде анан салам checkit JS деп турат, Ушул жерге биз терминал аркылуу барышыбыз керек. Бул терминал деген компьютердин ичиндеги ошол файлдарды, папкаларга, ошол системага бизге эмне берет экен? Жол ачып берет экен. Ушул жерден биз Linux-тун командаларын колдонуп, өзүбүздүн ошол папканын кайсы жерде турганына барсак болот экен. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай. Биринчи эмне кылат экен? Мына ls дегенде мага эмне чыгып атат? Desktop чыгып атат, applications деп чыгып атат, documents деп. Мен ушуларды деле азыр көргөзүп коем. Мына Finder'ды басканымда бул жакта мага applications, documents, desktop, downloads деп чыгып атпайбы? Ушул эле нерсени бул мен бул жактан Linux-тун командасы менен көрсөм болот. Ал эми ошол десктопко барыш үчүн мен cd desktop деп жазсам, мына эми десктопко келдим. Бул жактан ls десем, мына менин жанагы JS үйрөнөбүз деген папкага келдик. Ошол JS үйрөнөбүзгө барабыз эми. Анан JS деп туруп эле, мисалы, мен tab деген эме барго, клавиатурадагы кнопка. Tab'ты бассам эле мына өзү автоматтык түрдө толтуруп коет экен. JS үйрөнөбүзгө келдик. Clear деп коем. Clear деген бул тазалоо. Жөн эле тазалап койду, бирок жанагы эле жерде турабыз. JS үйрөнөбүзгө кирдикпи? Эми ls деген бул list. Ушул папканын ичиндеги бардык папкаларды же маалыматты көргөз. ls list кылып чыгарып бер деп атабыз. Мына 23-чү сабак деген папка бар экен. Бул жанагы эле эмне? Менин экранымдагы бир папка, JavaScript үйрөнөбүз. 23-чү сабак. Мына 23-чү сабак деген папка бул жакта турат. Ошол эле папкага келдик. Азыр эми мунун дагы ичине бир кирсек, мына салам checkit JS дегенге келет экенбиз, Мына cd деген бул change directory. Directory бул папка, Ушул кийинки change деген бул алмаштыруу. Directory деген бул азыркы турган направление деп коет, же болбосо азыркы турган папка. Ушунан кийинки же болбосо кийинки папкага бар. Бул кайсы папкага барат экенбиз? 23-чү сабак дегенге барат экенбиз. 23-чү сабак. Келдикпи? Мына 23-чү сабакка кирдикпи? Эми list десек не чыгат экен? Салам JS. Мына ушунун ичинде бир эле салам JS деген бар экен. Мына эми достор, ушул жерден биз азыр өзүбүздүн бул жакта жазган салам Кыргызстан деген кодубузду экранга же болбосо консолдон жазып иштетсек болот экен. Так, clear дейм. Бул жакты тазаладык. Эми node салам checkit JS. Мына салам Кыргызстан деп чыкты. Ушул биздин жазган кодубуз консолго жанагы replit'te run дегенди баскан сыяктуу эле. Run'ды басканда салам Кыргызстан деп чыккан сыяктуу бул жерде node
салам чекит JS дегенибизде ушул салам чекит JS'in ичинде эмне болсо ошону консолго чыгар деген, консолго жаз дегендин ичинде эмне болсо ошонун баарын жазып бул жака чыгарат экен. Ошол достор, бул жерде көп деле эме жок. Негизи ушуну установка кылып же болбосо биздин компьютерге жүктөп алыш жагы бир аз татаал болду, бирок ушул биздин азыр жасаган кадамдар аркылуу ушинтип силер да жасап жүктөп компьютериңерге ушуну жүктөп алсаңар болот экен. Анда эмесе мына салам Кыргызстан деп туруп муну 4 жолу жазсам эмне болот экен? Node, анан дагы бир жолу достор са деп туруп эле же болбосо s деп туруп эле мына tab деген мына жогору жакта сол жагында турат клавиатурада. Бир кнопка бар, tab'ти бассам эле мына өзү автоматтык түрдө толтуруп коет экен. Мына 4 жолу жазсам 4 жолу чыгарды бул жака салам Кыргызстан деп. Кааласаңар могуну өзгөртөбүз. Салам мекеним ата мекен тоолуу жерим деп тур, мына ушуларды жазсак бул жака салам Кыргызстан, салам ата мекен, салам тоолуу жерим, салам мекеним деп баарын чыгарып берет экен бул жака. Жана муну clear десек бул не тазалоо. Муну тазалап коет экен бизге. Мына ошол эми биз салам checkit.js'тен кийин дагы бир бул жака папка ачсак болот экен. Муну кандай кылабыз достор? Мен муну өчүрүп турам азырынча. Өчтүбү? Эми бул жакта мына файл дегенди бассак, open деген турат. Open folder. Бир папканы ач дейт. Кайсы папканы ачат экенбиз? Мына 23 сабак деген папканы ачсак болот экен. Десктопко барабыз, JavaScript үйрөнөбүз, 23 сабак деп туруп, папкага келгенде open дейм. Мына 23 сабак деген папка турат дейт. Жана ошонун ичинде мына салам checkit.js деген турат. Ошого бассам эле мына ачып койду. Эки жолу бассам мына толук ачты. Эми ушул жерге мисалы мен азыр дагы бир жаңы папка кошкум келет атат. Муну эмне кылат экенбиз? Мына new text file же болбосо new file. New text file десем мына бул жерге дагы бир папка ачты. Ушунун ичине мен өчүрүп туруп, могул жака кылсам эгер мына new file дегенди бассам, 23 сабак деген папканын ичине дагы бир не файл ачып атабыз. Эмне бул жерге биз switch сабак checkit.js деп коелу. Мына дагы бир башка папка ачтык, файл ачтык мындайча айтканда. Ушул файлдын ичине биз switch statementтерди жөнүндө бүгүн сабак көрөбүз. Аны өткөндөн мурда if else statementтерди жөнүндө бир аз маалымат бере кетейин. If else statementтерди биз кандайдыр бир шарт болгондо, ошол шарттарды салыштыруу аркылуу код жазып, жана ошолордун жыйынтыгын көрөт элек. Биринчиден let түс деп туруп биз эмне бул жака жашыл деп туруп светофордун программасын жазган болчубуз. Муну кандай жазабыз? If же болбосо бул жака дагы бир эме ачып алсак болот экен. Өзгөрмө кылып туруп, бул өзгөрмөгө билдирүү деп коелу. Бул айдоочуга эмне кылыш керек экенин билдирип турат, мындайча айтканда. If түс деп туруп, эмне 3 эмеге барабар кылып туруп, жашыл болсо, эгер түс жашыл болсо эмне билдирүү барабар айдасаңыз болот. Ал эми шуну 3 жолу жазап, бул жактан мисалы else if деп туруп, түс эгер сары болсо, токтогонго камданыңыз деп туруп, ал эми else деп койсок болот экен бул жака. Else'тин ичине эмне шарттын кереги жок экен.
түз эле билдирүүдө токтоңуз деп жазып койсок болот экен. Мына эми ушуну бул жака console checkit log билдирүү деп жазсак, мына эми биздин бул кодубуз бул жака не болот экен. Так, мен бул жактан басып көнүп калдым, бирок негизи эмне кылат экенбиз? Ол терминалды басып туруп, new terminal же жаңы терминал десек, бул жака терминал чыкты, достор. Ушул терминалды мен clear деп тазалап коеюн. Тазалангандан кийин бул жака мисалы switch сабак checkit.js. Мен биринчи өзүмдүн кайсы жерде турганымды билиш үчүн pwd деп коет. Linux'un командасы. Бул мен азыркы учурда кайсыл жерде тургандыгымды, системамдын ичинде кайсыл жерде тургандыгымды көрүш үчүн pwd деп жазсам чыгарат экен. Мисалы, users'ın ичинде Бактыбек деген, анын ичинде десктопто экранда JS үйрөнөбүз деген бир папка бар экен. Ошонун ичинде 23 сабак деген папка бар экен. Мына ошонун ичинде турат экен. Ал эми 23 сабактын ичинде бизде эки файл турат. Salam checkit.js жана switch сабак checkit.js деп. List деп туруп ошолорду көрсөм мен ls деп. Мына ошол эки папка бар экенин көргөздү бул жактан, тактап далилдеп алдык. Мына эми ушунун ичинен мен жана Salam checkit.js дегенди иштетип аткан болчумун. Node деп туруп анан Salam checkit.js деп. Ал эми бул switch сабакты иштетиш үчүн эмне кылат экенмин? Node switch деп жазып туруп элем, tab'ты басып атам, кайра tab деген кнопканы басканда эле өзү бул жака чыгарат экен. Мына эми ушуга enter дегенде мына айдасаңыз болот деп чыкты. Эмнеге? Себеби биз түстү бул жакта жашыл койгонбуз. Ал эми ушул жашылды эмнеге өзгөртөлү? Сарыга өзгөртсөк эмне дейт экен? Токтогонго камданыңыз деп чыгыш керек. Кайра эле мына үстү жагын көргөзүп турган кнопка бар го, клавиатурада. Ошону бастым. Үстүгө бассам, ар үстүнө баскан сайын бул жактан эмне историясында болгон командаларды көргөзөт экен. Мына switch сабакты деп туруп анан enterди басканда токтогонго камданыңыз дейт. Эмне үчүн? Себеби биз сары деген түстү койдук, токтогонго камданыңыз деди. Ал эми эгер сары да жашыл да эмес болсо, демек бул светофордо 3 эле түс бар. Сары, жашыл, кызыл. Демек бул кызыл экен, бул else дегенге келип токтоңуз деп чыгарат экен. Node, switch, сабак, checkit.js дегенде токтогонго камданыңыз деп чыкты. Эми муну кызылга өзгөртөлү. Кызыл. Эми кайра дагы бир жолу иштетсек, токтоңуз деп чыкты мына. Эми буну биз буга чейин көп эле жолу көргөнбүз, достор. Бул мисалды берген себеби ушул эле шартты биз азыр switchке өзгөртөт экенбиз. Switch деген бул дагы бир JavaScript'те ушундай шарттар болгон учурда бир чечим кабыл алыш үчүн колдонулган statement деп коет экен. Же болбосо билдирүү, же болбосо мындай код блок деп коелу, Мына switch дегенди биз могу switch деп эле жазат экенбиз. Switch деген бул өзү негизи кыргыз тилине так которгондо switch которуу деген мааниге келет экен. Switch off деген мисалы өчүрүү, switch on деген бул жүргүзүү же иштетүү. Мына азыр муну бул жака өчүрүп турайын. Мына switch деп туруп жазабыз. Жана бул switch'тин ичине биз шартыбызды жазат экенбиз. Бул эмне? Түс. Ушул түс деген өзгөрмөнү колдонуп, бизде ар кандай кейстерибиз болот экен. Бул не? Биздин стейтменттин код блогу. Бул чарчы кашаны сөз колдонобуз. Жана мунун ичине азыр эмне жазат экенбиз? Кейс деп жазабыз. Switch'те ичинде могул if, else if деп жана else деп жазылган сыяктуу эле switch'тин ичинде кейстер бар экен толтура. Бул кейстин биринчисине биз эмне деп жазат экенбиз? Жашыл. Эгер жашыл болсо, анда биз билдирүүнү
Ол айдасаңыз болот дегенди алып келип коелу бул жактан эле. Мына ушундай кылып алып келсек болот экен. Жана эң негизгиси бул жерде switch'те break деген дагы бир сөз бар экен. Break деген бул токтотуу. Өзү break деген түз маанинде колдонгон, токтотуу. Эгер switch içinde case'te жашыл болсо, же болсо ушул салыштыруу түз жашылга барабар болсо, анда билдирүүнү айдасаңыз болот деп туруп, анан токтот дейт. Бул switch'ти токтотуп салат экен. Мындайча айтканда, могул код блоктун сыртына чыгабыз. Болду. Ушул жерден токтотобуз switch'ти. Неге? Себеби switch'те дагы башка кейстер бар экен. Case деп туруп, сары мисалы. Бул не болду? Мына ол else if болуп калды, мындайча айтканда сары бул жерде. Жана билдирүү токтогонго камданыңыз дегенди алып келип коелу бул жактан. Токтогонго камданыңыз жана break. Ушул жерде эгер түз case case деген иш болуп калат экен, мындайча айтканда. Бул жерде биз шарт деп коелу. Эгер шарт сарыга барабар болсо, түз сарыга барабар болгон болсо, анда билдирүүнү токтогонго камданыңыз деп билдирүү берип туруп, анан ушул жерден switch'ти токтотуп салат экенбиз. Break дегенде бул бузуу, токтотуу деген мааниге келет. Анан бизде else деген бар го бул жакта. If'теги switch'те дагы else деген бар. Ал break default деген сөз бар. Default кыргыз тилинде эмне болот экен? Демейки. Мындайча айтканда, эгер бул эмес түз эгер жашылга барабар эмес болсо, анда эмесе, else if, анда эмесе, түз сарыга да барабар эмес болсо, анда мындайча айтканда эң акыркы, эгер бул экөө да туура эмес болсо, демек ушул сарыга да жашылга да барабар эмес, анда кызыл же ар кайсы башка бир түз деп билдирүү жасайбыз бул жака токтоңуз деп. Ошол сыяктуу эле дефолттун ичине эмне бул else сыяктуу болуп калат экен. Мына default деп туруп, бул жака эмне кылат экенбиз? Билдирүү барабар токтоңуз деп туруп, анан бул жерден break кылсак болот экен. Мына достор, ушул switch case statement деп коет экен. Муну мен бираз экранды кичинертейин. Көбүрөөк да көрүнүктүү болду. Ушул if else statementти биз switch'ке өзгөртүп койдук. Switch деп жазып, анан мондай кашанын ичине биз эмне өзүбүзгө керектүү болгон шартты. Бул жерде if else'те, else if'те фигурный скобка колдонбойсузбу? Колдонбой да жазса болобу? Биз фигурный кашаны ачып колдончу элек го. Ооба. Эгер могул чарчы кашанын айтып атасыз да, эгерде бир эле statement болсо, анда колдонгондун кереги жок, кажети жок. Ошол эле линияга жазып кетсек болот экен. Дагы бир нерсе айта кетейин, бул жерде кааласак, муну ушул линияга эмес, бир астына деле түшүрүп койсок боло берет экен. Мындай кылып. Ушундай деле иштей берет негизи. Ушундай кылсак деле иштей берет. Бирок эгер бул жакта бизде мисалы console checkit log деп туруп анан салам деп жазсак, мисалы иштебей калат экен. Неге? Эгер чарчы кашаны колдонбосок, бир эле statementти түшүнөт да if. Эки statement болгондо, эки башка көз каранды болбогон statement болгондо эмне болот экен? Өзүнчө эгемендүү statemenттер болсо, анда иштебей калат экен. Мына ката берип атат. Ошон үчүн бирөөнү гана колдонсок болот экен. Мындай кылып. Же болбосо муну ошол жанына деле коюп салсак болот экен, мындай кылып. Форматтап коеюн. Так, ошол ал эми switch'ти иштетип көрөлү.
не кылат экенбиз? Node, switch, сабак, checker.js деген. Биз бул жакта билдирүүнү чыгарганды унутуп калыппыз. Console checkit log билдирүү деп туруп кайра иштетебиз. Мына токтоңуз деп чыкты эмнеге? Себеби түс кызыл болуп турат экен. Ал эми түстү биз өзгөртөлү, сары деп. Сары деп өзгөртүп туруп жазсак, токтоңго кымданыңыз деп Ага, сиз чыкты. могул жерде терминалдан көрсөтүп атпайсызбы? Бул эмне себептен мындай, чтобы результатты тез көрүш үчүнбү? Или мен мисалы Галпоч колдономдучу, а уже эски вариант бар. Браузерге чыгарып анан көрөм да. Аны деле көрөбүз келечекте. Азырынча бул жерде биз эч кандай HTML, CSS өтпөгөндүктөн JavaScript'те жазылган кодду консолдо көрүш үчүн ушуну Node.js колдонуп турабыз азырынча. Ушул менен бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Буюрса, switch жөнүндө дагы 3-4 мисал бар кийинки сабакка. Анан дагы улантабыз. Макул, тынчтырыңыздар.